онкологияда мамологияны жапты. Эмне жапты? Аял кишиге керек нерсе ал. Иштетсин аны. Анан келип туруп эми детский ушул 4-чү горбольницага салып калдырдым. Ушул боюнча калсын биздин врачтар ушул жерде иштешсин. Биз башка врач таба албайбыз, мындай күчтүү врачтар жок Кыргызстанда. Эгер бар болгон болсо, мына 7 дубанын ар бир бурчунан келбейт болчук биз бул жерге жалдырап балдарыбызды сүйрөп алыпчы. Мына Оштон келиш үчүн жок эле дегенде таксиде 12 саат. Инвалид кызды салып алып кантип келет, баланы салып алып 12 саатта. А самолетко путевка берип атабы бул акмак. Берсин анда балдарга бесплатный кылып койсун. Нет, чоң кишиге 3900дөн билет алса, жаш балага да ошондой алып атышат. Эмнеге деген вопроско бул частный деген жооп берди. Азырда эми уялбастан келип туруп 4-й горбольницанын частный. Кайсы бет менен айтып атат? Анда анын выпискасы өтмөк эмес да, биздин балдарга инвалидность чыкпак эмес да. А сиздер ушул жакта турганда барыңыздар, ошо балдарыңыздар бар. Горбольницадан келдик, балдарыбыз таштап азылдап ыйлап келдик биз деген. Биз Сабырбек Жумабековду колдоп атабыз, ал киши иштей берсин, ал эч. Анын пайдасы эле бар, зыяны жок. А 4-й горбольницанын эч жерин жоюшунун кереги жок. Ошондой чындап эле мына скорыйга центр кылабыз дейт турган. Центрден канча жерлер жатат боп-бош. Кызым ошол жакта. А бул жак чет жакка, мисалы үчүн бирөө инфаркт болуп калса, жетпейт ал больницага. Сиздин балаңыз канча жашта? Менин кызым 12 жашта. 12 жашта. 12 жашта баспай. Мына 12 жылдан бери барбаган врачыбыз калбады. Чакырбаган чет мамлекеттик врачтар калган жок. Эч ким жасай албай келип мына 2 жылдан бери мына ушул киши карап атат. Азыр эми Кудайга шүгүр бир аз болсо да таманын жерге коюп атат. Бир аз болсо да таманын жерге коюп атат. 12 жыл мен ушул кыздын боксийлигин ташып бактым мен. Эми канча убакта бул Сабыр Жумабеков канча убакта балаңыз басып кетет деген эме берип атабы? Бул киши биз келгенибизде жакшы кабыл албай атат деп атпайбы? Нет, менин кызымды мисалы үчүн мен тааныбайм бул кишини. Мындай эле келип калгам. Аябай жакшы карап, бутун эки жагын көрүп, би бунукун сразу эки жак бутун тең жасабайбыз. Эки жактын тең жамбашы такыр бири өйдөдө, бири ылдыйда жүрөт. Биринчи жыл бир бутун, кийинки жыл бир бутун жасайбыз деди. Айткандай 2020 10 бутун, 2021 сол бутун жасады. Мына 2 жылда 2 бутун жасап берди. Азыр эми Кудайга шүгүр таманын жерге коюп, баягы кастелия менен кичине өзүнүн денесин кармап атат. Значит, бул балга менин кызыма шанс бар экен. Башка энелердин балдарына да шанс бар. Анан бир келесо чыгып туруп, бул мындай десе, ошонун сөзүнө ишенип элдин баары туура эмес комментарий жазат. Эй, комментарий жазгандар ойлонгула. Бизге мындай академик кайрат жаралбайт. Кайра жаралбайт мындай академик. Кыргызстанга кайра мындай күчтүү врач келбейт. Муну бир билип койгула. Сиз ошондо кийинки азыр башка дарылай турган врачтарга ишенбештик көрсөтүп атасызбы? Жок, мен врачтарга ишенбейм эмес. Мен баарына ишенем. Ар кимдин өзүнө жараша профессиясы бар, ар кимдин өзүнө жараша таланты бар. Мен ар бир врачты колдун сыйлаймын. Ар бир врачты неме кыламын, урматтап сыйлаймын. Просто мындай академик жок дагы, же жалганбы? Казакстандан келип атышса бизди издеп, мисалы үчүн Кыргыз деген бар экен деп, Орусиядан келип атса, Кытайдан келип атса, биздин ушул киши үчүн дүйнөдөн келип атышат, дүйнөгө чакырып атышат. А биз ушул кишини бир жемкордун астына жем кылып таштап атабыз. Кыргыз элин бул туура эмес да. Же тууру деген киши барбы? Биз бир ушундай врачыбызды бир жемкордун астына жем кылып берип атабыз. Мен болгону өзүмдүн кызымдай балдар үчүн күйүп чыктым. Мен бул кишиге да башкага да күйгөн жокмун. Мен өзүмдүн кызымдай болгон балдарга күйүп чыктым. Ошол балдар ордунан турсун ай. Ошолор да жер таптап бассын. Ошолор да колдорун кыймылдап бир нерсе кармасын. Бул нерсеничи барып силер көрсөңөр, анча-мынча министр биздин балдарыбыздын жанына келген мындай турсун. Жийиркенип качышат, себеби булар эч кайсы сезбей калышат. Попробуй кирип көрүшсүн ошонун жанына, боксасып жатса киреби? А отурган жеринде, жылуу жеринде отуруп алып сүйлөтүп. Бул нерсени кесип туруп, важный жерлерин чыгарбастан эле мындай жерлерин чыгарып коятышат журналисттер. Ошого карап элдер комментарий жазып атат. Андай кылбаңыздар эл журтум. Бул киши бизге керек, биздин балдарыбызга керек, биздин келечек муунубузга керек. Өзүндөй бир немелерди, балдарды чыгарып атат бул киши. Буга поддержка кылышыбыз керек. Биз мына бүт балдарыбызды больницага ыйлап таштап коюп келген аялдарбыз. Рахмат, Алла разы болсун. Балдарым эми албайсыңар, үйдү бар иттелерди. Бул жерде коляска деп жок. Мындайга келип атасыз? Азыр очередде болду. Мен сүйлөйүн ана. Группадагы. Экинчи группадагы. Эми очередке туруңуз эми Birinci meni sizlere kayırlı oluşu 21 ağayımdın emgeginin nemesine men azırkı neme жағдайга келип отурам да.
Мен ушундай эчтеке бессознание, эчтеке жок. Эч жери кыймылдабай, эч жерин эчтеке сезбей, 7 күндөн кийин операция киргизген мени. Ушу Жумабековдун аркасы менен мен азыркы ушул акыбалга жетип отурам. Анан кечээкү келген ушу министрибиз биздин мына Нарын областына барды. Биз мисалы үчүн майыптар күндөн-күнгө көбөйүп баратат. Эмнеге? Ушу немелерди могу биздин могу азыркы министр окшогон министрлердин азабынан биздин майыптар көбөйүп атат. Себеби деген туура эмес. Мисалы үчүн бизде азыр Жумабеков кетсе, бизде эч кандай врачтар бул Жумабековдон карабайт. Врачтар бар бизге ишенимдүү, бирок бул кишиге окшогон адамдардын аркасынан биз деген эчтеке оңолбойбуз. Майыптардын сандары көбөйө берет. Себеби туура эмес врачтарды алып келип туруп, өзүнүн тааныштарын алып келип туруп коюп атат. Ошо врачтар туура эмес диагноз коюп туруп, балдарыбыздын саны дагы, элдерибиздин саны да күндөн-күнгө көбөйүп атат. Мына бизге азыр ким керек бизге, ким жардам берет? Бул министрибиздин өзүнүн ырайы, өзүнүн сөзү момундай болуп атса, Жумабековду кетсин деп атса, биздин единственный Кыргызстанды керексе, баарыбыздын өмүрүбүздү сактап калган адамыбызды ушул жерде кууган бизге деген бир чети уят кыргыз элине. Бул неме почти биздин деген өмүрүбүздүн булагы болчу Сабырбек. Анан ушундай нерселерге эң биринчи баары ушу инвалидтердин атынан ушу неметип алып сурачыкта өтүнүч. Бир жыл үчүн сунушукта. Siz учурда дарыланып жатасызбы? Учурда мен уже 6 жыл болду. Эч кандай эчтеке дайынымды таппайм, эчтеке билбейм. Бирок ушу киши ушундай келип биринчи бир испытание сыяктуу кылып жасап көрөлүбү деген ниетте ушундай кылып испытание сыяктуу кылып туруп мен жасаган. Мен ушу кишинин баягы эмгегинин аркасы менен ушул даражага жеттим. Азыр шүгүрчүлүк. Эже министрдин айтымы боюнча мисалы Жумабеков белчесинен коррупцияга малынып алган деген сыяктуу сөздөрүнө сиз кошула аласызбы? Жок, кошула албайм. Эч качан кошула албайм. Себеби эч качан кошула албайм. Мен алдан баягы өзүбүздүн мисалы үчүн деген бизде деген ал неме коррупция кылып атат деген сөздү эми мен мындай чечмелеп берсем болот да. Коррупция кылган жок да. Мисалы үчүн бизде деген Кыргызстанда мисалы үчүн менин омурткама салынган нерсе жок Кыргызстанда. Аны сатып алууга туура келет. Аны төлөш керек. А бизде деген аны эч ким жасап бербейт. Бизде деген ошону бутубуздан туруш керек. Ошого неме каражат топтош керек. Ошол себептен ошондой себептер бар. Андан сырткары бизде деген могу анча-мынча нерселерибиз действительно бая дары-дармектер, операция керектүү нерселерибиз жок бизде. Ошо мисалы үчүн аппараттарды алып келиш керек. Аларга акча керек. Алар деген эң кымбат баада берет башка жерлерчи. Анан ошону повод кылып атат да. Бияктагынан ала албай ошо. Эгерде талаптарыңыздар аткарылбаса, эмне кыласыздар? Жумуштан кетирип, качарчылык жарыялайбыз да. Анан дагы бир бул министр Нарын областына барат да. Нарын областына бизде областтык больницада ошону апарып райондук апарып кошуп атат. Райондук больницаны деген кирсеңер пандус жок, эчтеке жок. Кире албайбыз, бара албайбыз, ал жерде туша албайбыз. Ошо тиги больницадан бизде күнүгө анализ тапшырышыбыз керек, көрүнүшүбүз керек. Бизди көргөн киши жок. Бизге деген бул деген жол тосуп койду да, дарбаса тосуп койгон. Биз эч жака бара албайбыз ушул кишинин азабынанчы. Бизде бул киши ойлогон жок, өзүнүн келечеги жөнүндө ойлогон жок. Булар Кыргызстандагы майыптардын келечеги эмне болот деген бул кишиде ой жок. А себеби баш көрбөйт да. Себеби деген ошо биздин аркабыздан бул деген бул баланча майып экен деп эле бул тияктан тиги отчетту берет дагы бүт. Мисалы коляска жетпейт азыр бизде майыптарда коляска жок, үйлөрүндө жатат постелиндечи. Коляскага жетпейбиз биз. Рахмат. Мен мисалы жардамга муктаж деген немем бар. Жардамга муктаж мага деген аркамдан киши постоянно жүрүш керек. Ухажер, помощник. Мен экинчи мой топтогмайпмын. Мен Нарындан келгем. кыскача же уже кайталана Мен кыскача мен кайталабаймын. Мен кайталабайм. Болгондо айтам. Мен Абдраева Забира Нарын шаарынан келдим. Өзүм экинчи топтогмайпмын. Мен ушуреки Сабырбек Жумабековдун деген жетсин деген сөзүнө, бул биздин Алымкадыр Бешиналисттин
қанте ооз барды деп ойлаймын да. Бізде дегенше мировой, не только Қырғызстан емес, мировой біз врачыбызды, академиябызды жоғалтып атабыз, жетсін деп атат, құдылы болат. Мұндайға деген ел деген тұрыштық бере албайды. Алым Қадыр Бейшеналиев нарыңға барып алып деген мен суретке түшкені келгем дейді айланайындар. Ошада жұлмалап тұрып кеттіргенбіз нарынан. Алым Қадыр Бейшеналиевті. Келіп тұрып келеген поликлиникаға деген райбольницаға деген бүтпәрттен қола бейіп, азыр біз деген майыттар деген аламыз 5000 сом. Анан райбольницаға барып келішіміз 200 сом. Оша 200 сом менен бара албай. Bizde değil akça çok bolğondığından, o sürekli Beyşenalyev'tin ayından, o şu pamekka oldu yakka bölüp sağlandığından kıynalamazdır üyden darıға жетпей oturağız. Ellik nece? Assalamu alaikum dostlar. Facebook'tағы мен достарым. Сіздер азыр түз эфирде саламаттык сактоо министрлигинин алдында Сабыр Жумабековду колдоо иретинде элдер чогулуп жатышат. Кече айтылгандай саат 1-ге ошо саламаттык сактоо министрлигинин алдына Сабыр Жумабековду колдоо иретинде элдер чогулары айтылган. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта элдер келип баштады, чогулуп атышат. Бул жактагылардан азыр маек алганга эмне себептен келгенин сурап жүргөнгө аракет кылмакчыбыз. Бул жакта чогулган элдер чогулуп жатышат. Я звоню Данко. Саламатсыздар өзі? Бүгінгі бұл жаққа чогулуп аткан максатыңыздарды айтып коюңуздар кыскача. Айтайык. Мен мына чүйдөн келдим. Угуп алып. Элдик медиа. Неме? Мен Садыр Нуркожоевго кайрылайын дегем. Кулалып таптап куш кылган, курама жийип журт кылган дегендей манас атам. Кыргыз элин барсыңарбы айланайындар. Мен силерге кайрылуу жасайын деп атам. Садыр балам, мынакей Пекинге кетип атасың, Кытайга азыр ошакта жүрүп атасың балам. Ошактан аман эсен кел. Анан кийин ушул сен болгондо ушунчалык ишеним артып,
бүт жети дубандын немеси сени колдоп, президентибиз ушундай деп сени аябай колдоп, сенин тилегиңди тилеп, жакшыраак болуп жүрүбүз айланай. Анан могу Сабыр Жумаковго асылган жанагы неме министр эмес ал, Угоргошун анын аты. Угоргошун. Мен аны телевидениеден көргөм да. Нары эл басып эле кружкасын алып эле Угоргошун ичкиле анан айгасыгар. Ал оорубайт, Угоргошунду ичип алып туруп эле айыгып жүрө берет. Бирок колдо бар алтындын баркы жок дейт. Биз эч убакта муну Сабыр баланы жерге таштабайбыз. Ушул кыргыз эли турганда эч убакта аны биз неме кылбайбыз, төбөлөтпөйбүз. Мен немеге Садырга айтам. Садыр, айланай. Сен баркыңды тайдырба. Жанагы Угоргош мынтип айтып мактанган. Мени Садыр, мен депутат болом. Анан кийин тиги неме кылат деп, орунга коет, министр кылат деп айткан бир сөзү бар экен, уктум кече күнү. Ошол Садырга ишенип алып туруп ушинтип атабы ушул бала? Садыр андай кылбайт. Садырдын немеси түшүп калат. Бүт чет мамлекет көрүп атат буну. Жерге түшүп калат. Айланайын Садыр, ойлон, өз колубузду кеспейли. Мынакей жакшынакай болуп калыстык сөзүңдү айтып келип туруп, жакшынакай болуп, мына министр чалжыраган министриңди кетир. Биздин талабыбыз ушул мынакей. Бардыгы операция болгондордун баары ушул жерде турат. Мен түнү менен уктаган жокмун. Ушул немеде. Садыр, мен сенин үчүн дагы мен ыр чыгарам. Ыр чыгаргам. Мен ошону сага жеткизе албай жүрүм балам ай. Аман эсен кел. Бирок Ошо сиздердин талабыңыздар анда министр кетсин да? Кетсин. Могу асыл басым. Сабыр кетсе эмне кылабыз? Каяка барабыз? Мына ушул башы ооруган Кудай менен иши жок дейт. Башы оорубайт, чалжырап жанагы немени Угоргошунду ичип алып нары бери басып чалжырап атат. Ошол чалжырынды кетирсин. Мына биздин көпчүлүктүн каалоо ушул министр кетсин. Ошол айланай мен айткан сөзүм. Мен жаман болуп ушундай давление болуп неме кылып атам ушундай. Эмнеге асылат? Алтындай болгон балабыз. Бүт дүйнө жүзү билет буну. Кандай немес, мына мисал келгенде Гиннеске китепке деген жазылган баланы кантип тебелейин деп таптайын деп турат. Биз тебелетпейбиз аны. Биз эл чыгабыз, чыгасыңарбы? Тебелетпейбиз эч убакта. Ойлон, Садыр, ойлон, акылыңа кел балам. Жакшынакай чечим чыгар дагы муну министр чалжырыңды Угоргошунду кетир. Мына ушул биздин талабыбыз. Сүйлөй турган сөзүңөр бар байды аны? Биз болсо мына атайын балдарыбызга кече бүгүн операция болуп, мына атайын больницада балдарыбыз, баарыбыздын балдарыбыз ушул жакта мамашылар келди. Бар балдарыбыздын баары больницада жатат. Азыр больницада калды балдарыбыз. Мен атайын Аксудан келгем. Ушуну угуп түндөп жолдур Аксудан келдим. Мен Садыр Нуркожоевич, биз сизге ишенебиз. Сиз элдин ишенимине кирген адамсыз. Колдо бар алтындын баркы жок кылып, Сабырбегибизди жок кылбагының. Бул өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн балдарыбыздын келечегин тебелеп сарабыз. Эгерде Сабырбекти колдо бар алтынды баркы жок кылып башка жакка кетирип берсек, бардык нерсе кыргыз эл үчүн кыйынчылык болуп калат. Мына менин балам операция жасап берген. Менин балам операция жасап берген, бир тиын акча албай жасап берген. Мына балам азыр Кудайга шүгүр чырактай 3 неберемдин атасы. Түндөп Аксудан келдим мен. Мындай балага Садыр кагылып кетейин, ойлонуш кылалы. Кыргыздардын ушул жагыбыз басымдуулук кылып кетет окшойт. Бутуру көкөлөп өйдөлөнүп аткан адам бутунан тартпай өнөрүбүз калбайт окшойт негизи. Эми сага биз ишенебиз айланып кетейин. Элим десең, жерим десең, ушул 7 дубандын элин ишеничин актайм десең, ушул баланы колдон чыгарбай кармап калалы кагылайын. Менин талабым, мына келип турган элдин жалпы элдин талабы ушул. Туура. Бул балабызды колдон чыгарбайбыз биз. Биз дагы Мен инвалид. Урматтуу президент, урматтуу правительство. Мен инвалид детствомун, 3 группам, 2 жашымда полиомиелит менен ооруганмын. 14 жашка чейин 8 жолу Аксуга Демский санаторияга барганмын. 2003-жылы инвалид жүрөгүмөн ооруп, инвалид болуп 2 группа инвалидностьум бар. Мен бул киши Сабыр Жумабековго эч качан кайрылган эмесмин, эч качан бул кишиден ишени алган эмесмин. Бирок бүгүн ошол кишини колдоп келдим. Мен туугандарым, досторум ушундай бутунан баспаган, ушунун бутун оңдоп берип, ошол кишилерди бастырып, детский санаторияда 2 бутун шал, 2 кол бутун шал болгон мен өскөм, чоңойгонмун. Төшөктө жаткан балдарга бели сынып, колу сынып баспаган кишилерге Сабыр Жумабеков ушундай жардам берген. Ушул министр скальпель кармап көрүп турбу? Мо Венага капельница коюп көрүп турбу? Вот сволочь, акмак. Ушундай да киши болобу? Бу деген ушундай Сабыр Жумабеков бул алтын кол, золотые руки.
Туура. Силер көңілер білбейсіздер. О чашта болған дер бұны тикет. Емне деген көз керек, емне деген опыт керек. Біз мына 5 бармақ жеп атып қолымызды кесіп аламыз. Ал 1 миллиметр ашып кетірбеш керек. Ушындай кишини қайра Барталаева, мировой киши бұл. Золотые руки, бұны наоборот үстіне көтеріп, дағы условия беріп, мындай чоң қылып, мындай елге бұл алым қандырып сөсімен жардам береді. А бұл киши меңдеген кишилерге жардам беріп, бастырып, қолы бұтын чоң әмет оңдап беріп атады. Урматты елім, болуш қыла, мындай сволустарды примерді кабинетте отырған министрлерді бар замдар, барын көтке теп қуыш керек.